Бүгінгі күнімізде ең сонын қонағымыз келіп отырады. Фитнес бойынша тренер, машықтырушы біздің ағайларымыз. Ошондуктан эгерде бизден жаш балапандар болуп отырған болсо, мен денемди ушул ағайлардыкындай кылат элем, мен денемди Шварценеггердикиндей кылат элем дегендер болсо, экрандан алыстабайбыз. Анткени деген биздин бүгүнкү коногубуз тренерибиз, өзгөчө машыктыруучу десек дагы болот. Чын эле бул агайды көргөндө бардыгы ойлошу мүмкүн, ушундай агайдай болгум келет, кантип машыгышым керек, эмне кылышым керек дегендер болушу мүмкүн. Ошондуктан келиңиздер экранга жакыныраак дагы бир жолу чакыралы. Анткени бүгүнкү коногубуз дагы бир жолу кайталап кетейин. Бекзат Муразбек уулу болмокчу, дагы бир жолу. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Деги эле айтсаңыз, тренер болуш үчүн эмне эмгек кылыш керек? Өспүрүм кезден машыгыш керек, изилдеш керек. Мисалы, мен ойлойм, ар бир окуучуга ар кандай подход керек. Ар кимге, мисалы, ар ким ар кандай, мисалы, ар кимдин денеси ар кандай, баарына бирдей подход кылган болбойт деп ойлойм. Баракелде. Ошондо айтсаңыз, сиз деген азыркы учурда эми канча жылдан бери тренер болуп келатасыз? 4 жылдан бери тренер. 4 жылдан бери тренер болуп келатасыз. Негизи тренер болуш үчүн канча убактыңыз кетти эле? Негизи өзүм 7 жылдан бери тренировка кылам, фитнес боюнча. Машыгабыз. Тренер болуп иштегениме 4 жыл болду. Ошол. Баракелде. Жакшы, ошондой эми айтсаңыз, азыркы учурда 7 жыл машыгып, андан кийин 4 жылдан бери тренер болуп келатасыз. Ошондо балким азыркы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө кызык болоптур. Мындай тела менен, тактап айтканда, дене күчү денелер менен айтсаңыз, канча жашта же болбосо канчанчы жылкы деп биздин балким көрүүчүлөргө интерес болуп аткан учуру? 98 жылкымын, 24 жаштамын. 98 жылкы. Баракелде. Эми экөөбүздүн айырмалыгыбызды караңыздар. Жакшы, эң сонун. Анан ошондо азыркы учурда кайсыл залда машыгып келгенсиз жана азыркы учурда кайсыл залда тренерсиз? Азыр биз фитнес-клуб Energy деген залда машыктыруучу болуп иштейбиз. Уже 2 жыл болду. 2 жылдан бери ошол жакта тынымсыз эмгек салып иштейбиз. Ал залда. Азыркы учурда? Азыркы учурда. Негизи кайсыл тараптан чыкканбыз? Негизи көп эле залда иштедик. Анан азыркы залыбыздын иштеп атканыбыз ошо Energy да. Көп эле зал иштедик. Жакшы. 2 жылдан бери фитнесте эмгек сиңирип келатасыз, будан буйруса. Анан балким азыркы учурда бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө суроо дагы жаралышы мүмкүн. Ал фитнес кайда болду экен? Деги эле мен дагы машыгат элем, ушул агайдай болгум келет дегендер болушу мүмкүн. Балким так маалымат айтып кетесиз адресин. Горки 128 Energy фитнес клуб. Баракелде. Ошондо ВФА центр тарапта, ВФА центр тарапта. Баракелде. Рахмат. Анан айтсаңыз, деги эле буга чейин тренер болгонго чейин негизи эле кайсыл спорт менен машыккансыз өзүңүз? Өзүбүз көп спорт менен машыгып келдик. Күрөшүп көрдүк, боксташып көрдүк дегендей. Анан өзүмдүн мисалы жаккан спортум бул фитнес болду. Анткени мисалы бизде көп болот. Ар ким мисалы күрөшкүсү келет, боксташкысы келет. Анан мисалы агайлар аны карабайт. Эми кээ бирөөнү внимание жетишпей калат, кээ бирөөнү жетишет. Анан кээ бирөө ойлойт. Анан ошон үчүн мен өзүмдү кураганга чечтим да. Баракелде. Анан айтсаңыз, азыркы учурда негизи эле спортко көп эле жаштар катышып атат. Ушундай эле фитнеске катышып атышат. Кээ бир тактап айтканда салмак аз мырзалар салмак кошом деп жанагындай атайы иче турган протеиндер бар, Протеиндер айтып кетсеңиз, ошол протеиндер негизи эле ден соолукка зыянбы? Жок, ден соолукка зыян эмес. Бул болсо натуральный продукт болуп эсептелинет. Анткени бул болсо мисалы сиз мисалы бир күндө мисалы 10 жумуртка же 5 жумуртка же 1 килограмм эт жей албайсыз күнүгө. Ошон үчүн тамакты эме кылат, замена кылат бизге. Ал бизге мисалы денеге мындай прямой барганга аминокислот деп коет. Именно биздин булчумдардын өсүшүнө жардам берет да. Именно жидкий вид менен барганга, суюктур менен барат.
ошого булчум өскөнгө бизге жардам берет. Анткени мисалы биз 1 килограмм эт жеп алсак, ал болсо канча саатта, 6-7 саатта сиңирет да. Тиги болсо 1 саатта. 1 саатта. Баракелде, анан айтып кетсеңиз, азыр айтып атпайсызбы, протеин бул зыян эмес деп. Бул азык-түлүк эле. Азык-түлүк, натуральный. Анан айтып кетсеңиз, азыр ошондо деген ал протеинди ичкенден кийин сөзсүз түрдө машыгыш керекпи, же эгерде ичип жүрүп, жакшы машыгып жүрүп, бирок машыгууну таштап койсо зыяны жокпу? Зыяны жок, албетте. Бул болсо тамакты эле замена кылат да. Эч кандай зыяны жок, бирок жөн эле тренировка кылбай эле, машыкпай эле ичкенин бул бирке зыян алып келеби же? Жок, пайдасы жок. Пайдасы жок, көлөмгө кандай алып келеби? Көлөм салмак кошолабы ошондо? Салмак кошот, ар кимге ар кандай кошот. Кээ бирөөнө мисалы батыраак кошушу мүмкүн, кээ бирөөнө кечирээк кошушу мүмкүн. Бизде мисалы элдер келет, 1 банка алып, бун менен канча килограмм кошом дейт да, анан ар ким ар кандай кошот да, бирке. Кээ бири кошушу мүмкүн, кээ бири кошпошу мүмкүн. Ар кимдин денеси ар кандай кабыл алат. Жакшы, анан айтсаңыз, чынында эле кандай айтсак, ал протеинди негизи эле мындай өзүнүн стандарттары бар да, мисалы айтканда мынча мынча грамм кошуш керек дегенче. Ар өзүнүн нормасы бар. Мисалы биз масса кошсок, мындай мындай көлөм кылып, мындай чоңураак болобуз, булчумдарыбызды өстүргүбүз келсе, 1 килограммга 2 грамм кылабыз да. Ошондо мисалы мен 70 килограмм болсом, ошондо мен күнүгө бир 140 грамм белок колдонушум керек да. 140 протеин. Ошондо ар бир адамдын өзүнүн салмагына ылайыктуу болуп калабы? Салмагына ылайыктуу болуп калат. Жакшы. Анан кызык болуп жатат азыркы учурда. Тренер негизи эле ошол спорт тармагында жүргөн адамдар жөнөкөй адамдарга караганда 2 эсе же 3 эсе тамактанышы мүмкүнбү? Мүмкүн, албетте. Мисалы бир күндө сиз канча килограмм десек да болот, анткени граммда эсептегенде калорий менен санайбыз, анткени көбүнчө мен өзүм мисалы 4-5 маал тамактанам. 4-5 маал. 2 маал протеин ичебиз, ошондой да. Анткени бизде денеде бир 3.500 калорий колдонуш керек бир күндө. Жакшы, баракелде. Ошондо 4-5 жолу тамактанабыз бир күндө. Албетте. Эң сонун ал негизи күнүнө же кандай айтканда мындай кээ бирде биздики барбы? Кээ бирде 3 маал даана тамактанабыз, кээ бирде 7-8 маал тамактанып кетебиз. Сиздердики стандарт? Стандартны. Күнүнө 4-5 жолу тамактанабыз. Албетте. Баракелде. Анда протеиндин кереги жок турбайбы? Анткени 4-5 жолу убакыт тамактандан кийин албетте машыксаң кандай гана сонун болушу мүмкүн. Силер протеин жок болсо, андан көбүрөөк тамактанып калмакпыз да. Протеиндин жардамы, Протеин жардамы. Баракелде. Анан айтсаңыз, азыркы учурда эми 2 жылдан бери фитнес клубта жакшы тренер болуп келатасыз. Азыркы учурда жаш курактуу балдар көп барбы же орто жаштан өткөндөрбү? Жаштар келет, карылар келет. Карылар келип алып арыктайбыз дейт, жаштар келип алып вес көтөрөбүз дейт. Ар кимдин көйгөйү ар кандай. Эми баарына жардам бергенге аракет кылабыз. Бирөөсүн арыктаганга, бирөөсүнө толгонго. Анан айсаңыз, азыркы учурда эреже серимушташка чыккан биздин жаш балбандар көп. Анан ошол негизи эле азыркы учурда балким көп жаштар эреже серимушташка ММАга чыккысы келет. Бирок кээ бир ойлойт экен, машыгуу эмес, залга эмес, бирок фитнеске барып эле там качка берип, андан кийин эреже серимушташка чыгам дегендердин дагы ой бар экен, ошондой ойдо жүргөндөр. Ошол суроого дагы кандай жооп бересиз? Негизи эле фитнес бул өзүңдү сактоо үчүнбү, денеңди кармаш үчүн же эреже серимушташка да пайдасы барбы деген? Биздин, например, көп эле спорт чеберлер келет, жанагы эреже серимушташтагылар. Өзүн мисалы любой спорт темирге келип такалат. Анткени бизде кандай айтсам, орус тилинде айтканда физика көтөрүш керек болот да. Мисалы биздин
карма каршы оппонент. Если бизден күчтүүрөөк болуп калса, биз анткени темир менен да иштешибиз керек, чтобы кичине күч алыш үчүн. Анан ошого да любой спорт келип темирге да такалат да, анан мен ойлойм болот деп. Жакшы. Анан айтып кетсеңиз, азыр деген эми балким бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө аябай эле кызыктуу болуп аткандыр. Ал фитнес клубтун деги эле абонементи канча, же болбосо күнүнө, же болбосо айына деген, же жумасынабы, ошол тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Биздики ушу күндүзгү абонемент 2000 сом, кечки 2500. Азыр күндүзгү абонементке акция болуп атат, 1500 сом. Эртең саат. Ошондо 1,5 ал күндүзгү. Бир айына. Бир айга. Вау, эң сонун. Анан айтсаңыз, свободный деген дагы өзүнчө бир абонементтер бар экен. Свободный деген бар. Мисалы 2,5 аласыз, любой убакта келсеңиз болот. Безлимитный деген бар, 3000 сом. Күн сайын келсеңиз болот. Күн сайын. Ошондо деген 1,5 азыр акция жүрүп атат деп. Акция жүрүп атат. Анан ошону айтып кетсеңиз, күндүзгү саат канчадан канчага чейин келиш керек негизи? Эртең саат 7ден түшкү ошондо 3кө чейин болуп калат. 3кө чейин, баракелде. Сиздерде анын ичинде бассейн негизи эле барбы же? Жок, биздин залда бассейн жок, сауна жок. Чыныгы келип машыгам дегендерге зал. Чыныгы келип денеңди меникиндей кылам деген. Жакшы. Анан тренерлердин дагы өзүнчө кандай десек, биздин машыккан адамдарга тренерлер дагы өзүнчө суммасы бар. Суммасы бар. Мисалы өзүңүздүкү канча? Биз өзүбүз секрет болбосо. Өзүбүз эми ар кандай алабыз, эми бирок стандартный бада алганда ар кимден 4000ден алабыз. Стандартный бада. Ошол. Баракелде. Азыр бул жакта деген өзгөчө суроолор бар экен, ошол суроолорду жеткирүүгө уруксат этиңиздер. Бул куттуктоолор экен, куттуктоолорду биз айтып кетели. Алтындай болгон апакем, дүйнөдө табылгыс берекем, ар дайым аман болсунчу деп Алладан өмүр сурап келем. Апакем, бүгүнкү 61 жашыңыз куттуу болсун, өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чын болсун, ар дайым балдарыңыздын, кыздарыңыздын төрүндө болуң. Атам менен узун өмүр сүрүңүз деп кызыңыз Гүлзада жана небереңиз София куттукташат дейт. Баракелде, урматтуу апаке, 61 жашыңыз чынында эле кут болсун. Биздин кызыңыз менен жана ошондой эле небереңиздин атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз, жана ошондой эле жалпы 5-канал жамаатынын атынан дагы туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баракелде, эң сонун азыркы анан эми кайрадан эле өзүбүздүн маегибизге келели, анткени бул жакта өз куттуктоолорду өз дарегине жеткиребиз деп биз башында айтып сөз бергенбиз, ошол себептен дагы өз куттуктоолорун өз дарегине жеткирдик деп айтып кете алабыз. Урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, эми айтсаңыз, азыркы учурда менин денемди көрдүңүз да. Аябай эле арыкпыз десек да болот. Ушул денени сиздикине кылыш үчүн мага канча убакыт керек? Бул убакыттан зависит этпейт, бир гана өзүңүздөн талпас эмгек кылсаңыз батыраак болот. Ошондо мен да протеин ичишим керекпи? Протеин ичишиңиз керек, витамин ичишиңиз керек. Негизи биз туура тамактанышыбыз керек. Биздин, например, көбүнчө өлкөдө мисалы фастфуд түрүндөгү мисалы көп киши жеп калды, үйдөн туура тамактанбай жок. Ошого биздин дене бузулат да. Негизи туура тамактануу бул биздин топливо да. Жакшы. Анан айтып кетсеңиз, бул жерде дагы бир өзгөчө суроо келиптир. Ичинде грыжа барларга машыкса болобу дейт. Болот, сөз. Бола берет, Болот. Анан айтсаңыз, анан азыр айтып атпайсызбы, эртең менен, то есть түштө жана ошондой эле кечиндеси эки убакытта машыкса болот депчи. Абонемент бар деп. Анан айтып кетсеңиз, азыркы учурда мисал айтканда түштө машыксаң денебизге эч кандай эчтеке болбойбу? Көбүнчө менин билишим боюнча эртең менен машыгыш керек, анан кечинде деп уккам, анан көп спортсмендер бардык эле кечинде бул машыгышат, ошол себептен дагы. Эми биз эртең менен машыкканда бул көбүнчө бир күндүк заряд алганыбызга аябай жакшы болот. Мисалы өзүбүздүн формабызды поддержка кылганга,
мисалы бизден көбүрөөк возрасттагы байкелер көбүнчө эртең менен машыгат. Мисалы кечкурун жумуштан да бошой калат, анан көбүнчө эртең менен машыкканга туура келип калат. Көбүнчө эми чыныгы кечинде катуу тренировка кылам, мындай оор көтөрөм дегендер келип кечинде кылат да. Анткени мисалы эртең менен оор көтөрүп алсаң уже бир күн кечке шалдырап каласың да. Ошол себептен эле. Ошол себептен дагы бар. Кечинде болсо оор нерселерди көтөрүп, ушунча жакшылап машыгып, терилеп, анан үйүнө акырын жатып алат. Акырын тамак жеп жатып алсак болот. Жакшы, бирок эч кандай зыяны деле жок, бирок пайдасы бар жалаң. Ооба, баарын бүт баарын туура техникасы менен, өзүнүн техникасы менен кылсак эч кандай зыян жок. Оор көтөрсөк дагы. Анда сиздердин фитнесиңиздерге барса, анда өзүңүз кучак жайып тосуп аласыз. Сөз. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип келиңиздер. Биздин деген денебизди албетте биздикиндей, меникиндей эмес, биздин байкебиздикиндей кылып жүрөлү, анткени деген эң сонун болот. Ошондуктан мүмкүн болсо денелерди жакшылап машыктылар. Бул жерде дагы бир өзгөчө суроо келиптир. Саламатсызбы дейт. Мен азыркы учурда 17 жаштамын. Мен машыксам болобу деген суроо келиптир. Сөзсүз болот. Машыктырсак, мен өзүм 17 жашымда баштагам. Өзүңүз 17 жашта баштагансыз? 17 жашымда баштагам машыгып, фитнес боюнча. Уже 20 жашка келгенде уже тренер болуп иштеп баштадым. 20 жаштан баштап тренер болуп иштедиңиз, баракелде. Ошондо 17 жаштан эң сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, караңыздарчы, сиздер дагы азыркы бизге жазып жаткан кичинекей бөбөгүбүз десек дагы жарашат. Ошондуктан жакшылап келиңиздер. Кенен кесир эле машыга бериңиздер, үйдө машыгыңыздар, фитнеске барып машыгыңыздар. Анан 20 жашка чыкканда буйруса биздин бул жакта тренерибизге окшоп, тренер болсоңуздар болот экен. Жакшы. Эң сонун бул жакта дагы бир суроо келиптир. Кыз балдарга дейт, саламатсыздарбы? Кыз балдарга канча жаштан баштап машыкса болот дейт? Негизи 18 жаштан туура деп ойлойм. Эми любой спорттун өзүнүн жашы бар деп ойлойм. Мисалы, именно темир көтөргөнгө 18 жаштан туура болот, именно аял кишилерге. Баракелде. Анан айтып кетсеңиз, азыркы учурда эми кыз бала деп калдык го. Кыз бала дегенге байланыштуу сиздердин залыңыздарда, сиздердин фитнес клубуңуздарда айымдар өзүнчө машыгабы же аралаш? Аралаш, Ошондо айымдарда машыкса болот. Айымдарда машыкса болот, баары бир залда машыгат. Бирок ошол баасына келгенде айымдар, мырзалар дегиле баардык абонемент бирдей. Бардыгына тегиз. Жакшы, эң сонун. Ошону менен урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин Бекзат мырза, сизге берген убактыбыз дагы соңуна келип жетти десек жаңылышпайбыз. Убакыт негизи эле, убакыт учкан куш дейт. Сиз менен ар дайым иштешкенге буйруса даярбыз. Биз дагы сиздердин фитнес клубуңуздарга барып, денебизди өзүңүз сиздикиндей кылып кылганга ар дайым даярбыз, аракет кылалы. Келиңиз дагы бир жолу биздин телекөрүүчүлөргө адрес дагы эле даректерди так маалыматын берели, анткени деген жаңы эле уйкудан туруп аткандар болушу мүмкүн. Ошондуктан эркин микрофон сизге болсун. Фитнес клуб Energy Горький 128-не келиңиздер. Мен сиздерди өзүм машыктырам. Буйрса келиңиздер. Денени бекемдетели, сергек жашоону тандайлы. Баракелде. Аны эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар, экранга жакыныраак отуруңуздар. Кийинки рубрика сиздер үчүн болсун.